Урматтуу мекендештер, Ысык көл жаштар клубу коомдук бирикмеси уюмубуз 5 жылдан бери эл кызматында ак кызмат өтөп келүүдө. Бизге көптөгөн жарандар жардам сурап кайрылышат. Ооба, баарына жардам кылуу аракетин көрөбүз, бирок баарына мүмкүн эмес. Ысык көл жаштар клубу коомдук бирикмеси карындашыбыз Асанканова Азиза Танарбековнага колдоо кылуу максатында атайындагы өз ишин баштады. Кичинекей бөбөккө тез арада операция жасатыш керек, жүрөгүнө стенд аппарат салышы керек экен. Мурда жүрөгүнө порок сердцага операция болгон, жүрөгүнүн согушу начарлап бара жатат. Кайдыгер карабага мекендештерден жардам күтөбүз. Учурда стенд аппаратын салууга 300 000 сом каражаты керектелүүдө. Кайдыгер карабаган кыргыз элинен жардам сурайбыз. Биздин реквизиттер экрандагы номерде. Банк номерибиз 0703 228 293. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Таласта Жоламан Шаршенбеков менен Акжол Махмудовго аргымак мингизишкен. Социалдык тармактын колдонуучулары Таластын тургундары Жоламан Шаршенбеков менен Акжол Махмудовго аргымак мингизген видео менен бөлүшүп жатышат. Талас эли кыргыздын желегин желбиреткен дүйнө чемпиондору Жоламан Шаршенбеков менен Акжол Махмудовго аргымак мингизиптир. Спортчуларыбызды ушинтип эле ар дайым колдоп, коштоп, ар тараптан дем күч берип жүрө берели деп жазып видео менен бөлүшүштү. Көкбөрү достук ынтымакты 4-1 эсебинде жеңди. Жалал Абад облусунун Тел-Тур ат майданында Жеңиш кубогу 2023 республикалык мелдешине арналган ат оюндарынын алкагында Көкбөрү боюнча мелдешин 7-чи күнү жыйынтыкталды. Оюн талаасында жогорку 1 жана 2 лиганын курама командалары беттешишти. Күндүн жыйынтыгы Ак Суу биримдик эсеп 3-6, Токтогул Талас эсеп 2-6, Каракулжа Талас шаары эсеп 9-0, Бишкек Сергүү Жети Дубан эсеп 9-1, Сары Өзөн Мурас эсеп 5-1, Достук ынтымак эсеп 4-1. Ал эми бүгүн 8 майда Ысык Ата улар 3-4 орунга беттешет, Альянс Алтын Жаштык 5-6 орунга беттешет. Ал эми Ысык Ата улар 3-4 орунга беттешет, Альянс Алтын Жаштык 5-6 орунга беттешет. Өзгөн ийгилик финал үчүн беттешет. Каныбек Осмоналиев кыргыз тилинин душмандары көп экен. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев социалдык тармактагы баракчасына кыргыз тилинин душмандары көп экенин жазды. Кыргыз тилинин душмандары ушунчалык көп экен, мыйзамды сунуштап жатып эми түшүндүм. Мени жегени калышты деген пост калтырды. Андан соң бул боюнча пикирин калтырып койбогон эл акыны менен эл жазуучуларга нааразы болду. Кыргыз тили деп жандалбас кылып жатсам, бир дагы эл акыны менен эл жазуучусу колдоп коюшпады аттиң деп жазган ал. Ысык көлдө зордуктоого аракет кылды делген Монголиянын жараны кармалды. Ысык көлдө зордуктоого шектүү делген Монголиянын жараны кармалганын облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Ага ылайык 28 жаштагы жаран милицияга кайрылып, анын монголиялык чала таанышы зордуктоого аракет кылганын билдирген. Арыз ээси кылмышка шектүү аны жаака бир нече жолу чапканын да кошумчалаган. Тергөөнүн алкагында 36 жаштагы Я.Г. кармалып, зордуктоого аракет кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Райондук соттун чечими менен шектүү 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аталган факт боюнча тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү делип кармалган жаран чындыгында 36 жаштагы Я.Г. эмес, 31 жаштагы Монголиянын жараны Д.Л. экени аныкталды. Ал өз мекенинде бир катар алдамчылык иштерди жасаган үчүн издөөдө жүргөн, Кыргызстанга мекендешинин паспорту менен мыйзамсыз кирген деп билдирди Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкан бир туугандар. Биз мына Гүмүн менен биринчи жолу быйылкы жылда картошкага биринчи жолу сүйлөшүп, биринчи жолу мына ушу Улукбекке Гүмүн берген болчубуз. Ошонун результаттарын билели биз ушу дыйкандар, Гүмүн пайдалануучулар, мына биз быйыл Гүмүн пайдаландык эле азот мачабына салбадык. Азот мачабына салбай деле ушундай даруз өстүрсө болот экен. Бул Алланын жардамы. Дыйкандар үчүн Алланын жардамы болду бул. Гүмүндү коркпой пайдалана берле. Рахмат Гүмүнгө. Кудай буюрса картошка соонун. Рахмат. Молодец кыздар, карачы.
карачы могу buğdayдын немесин. Немесе отосу да жок. Эме отосу жок, түшүмү сонун болуптур, молодец. Карасы бирде ото жок. Ще классно болуптур. Бир buğdayдан көргөрү, бир buğdayдан 3 эме чыгыптыр. 3 эмеден анан ушундай. Быйылкы картошкаларыбыз 2 жолу көмүн берилди. Картошкалар. Си Цзиньпин Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларын 16 майда Кытайга чакырды. Си Цзиньпин 16 майда Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттерин Кытайга мамлекеттик иш сапар менен келүүгө чакырды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Си Цзиньпин сапардын алкагында 18 майда өтө турган Борбор Азия Кытай саммитине катышууга үндөгөн. Коомдук ишмер Кайыпшер Бакиев күнөөсүз соттолгон сот иштерине шарт түзүп бериңиз, урматтуу президент. Плазма мейманканасында атайын форум өтүп, андан соң Курманбек Бакиевди актоо колдоо комитети түзүлдү. Бул туурасында коомдук ишмер Кайыпшер маалымат булактарына билдиргени айтылат. Өткөн жылы сиздерге маек берип Курманбек Бакиевди актоо колдоо комитетин түзөбүз деген пикирибизди бөлүштүк эле. Арадан 5-6 айдай убакыт өтүп кетти. Анткени биз комитет түзөлү деп белсенип калган учурда мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров Дубайда эки президенттердин жыйынын өткөрүп калды. Анткени биз комитет түзөлү деп белсенип калган учурда мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров Дубайда экс президенттердин жыйынын өткөрүп калды. Ал жыйын Алмазбек Атамбаевдин абактан чыккандыгы үчүн уюшулгандай түшүнүктүү жаратып койгон суду. Ошондон улам Курманбек Бакиевди актоо жана колдоо боюнча комитетти түздүк. Биз бийликтен, өкмөттөн көп нерсе суранбайбыз. Актап бер деп талап кылбайбыз. Курманбек Салиевичти акыйкат сот гана актай алат. Сот иштерине шарт түзүп бериңиз, урматтуу президент деп кайрылуу максатында түзүп отурабыз. Анткени Курманбек Бакиевди ошол учурда күнөөсүз соттошкон. Бирөөнү соттош үчүн адегенде күнөө тагыш керек. Биринчиден күнөө такпай, экинчиден адвокаттын сот иштерине катыштырбай, үчүнчүдөн экс президенттиктен албай туруп эле үстүртөн соттоп коюшкан. Биз мамлекетпиз, элбиз, баары мыйзам жүзүндө болгону дурус. Биз баарын акыйкат карап бериңиздер деп гана талап коебуз. Мына Алмазбек Атамбаевдин түрмөдөн чыгарып, ишин кайра кароого жөнөтүштү. Ошондуктан ак канжыгалуу бүгүнкүдөй иштерди баштадык. Эми аягына чыгуубуз зарыл. Баарын калыс карап, Атамбаевдин иши сыяктуу Бакиевдин ишин да кайра карап чыгууну талап кылабыз деген коомдук ишмер. Депутат кийинки революция улуттук банктын алдында болот. Банктар элди тоногон кан ичкич бале болду. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты парламенттин жыйынында айтты. Депутаттын айтымында насыя алгандар насыяны төлөөдө кыйынчылыктарга туш болуп жатат. Андыктан улуттук банк насыя алган жарандардын көйгөйүнө көңүл буруусу керектигин талап этти. Жарандар доллар менен насыя алып пандемия учурунда кыйынчылыктарга туш болушту. Пандемияга чейин 1 долларды 60 сом менен алгандар азыр 100 сомго жакын курс менен төлөөгө аргасыз болушууда. Банктар элди тоногон каны ичкич бале болдуго. Элдер кайрылса банктар тарабынан эч кандай реакция жок болуп жатыптыр. Ушуга бир көңүл бөлбөсөңөр, кийинки революция улуттук банктын алдында болот. Элдер мурдагыдай ак үйгө эмес, улуттук банкка кол салат. Ушуну бир эске алып коюңуздар деген эле күлөө. Сколько нужно времени, чтобы купить новую квартиру? 1 год, а может 5 или 20 лет? Вам больше не стоит беспокоиться об этом. Исламский финансовый кооператив предлагает вам приобрести недвижимость на бартерных условиях. Вы обменяете свое авто на первоначальный взнос своей будущей квартиры или дома, а также получите рассрочку до 25 лет. Нажмите подробнее, и мы вас с удовольствием проконсультируем. Ички иштер министрлиги Аламүдүндө депутат алдамчылыкка шектелип кармалды. Чүй облусунун Аламүдүн районунда жергиликтүү айылдык кеңештин депутаты алдамчылыкка шектелип убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык ИИМдин тергөө кызматына Достук айылынын тургундары арыз менен кайрылышкан. Анда алар жергиликтүү кеңештин депутатынын иш аракеттерин кароону өтүнүшкөн. Айылдык кеңештин депутаты суу өткөрөбүз деп тургундардан 3,5 миң сомдон акча чогултуп алган, бирок эл жасалган иштерге нааразы. Алардын айтымында түтүктөр сапатсыз, жарабай калган. Суу чыгарганга жеке компаниялардын бири жооптуу болгон. Бул ишке демөөрчү катары фонд тартылган. Ишти ИК аттуу жеке фирма
жүргүзгөн деди ИИМден. Топтолгон материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүмү алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштерин Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмү жүргүзүүдө. Кылмыш ишинин алкагында Аламүдүн районундагы жергиликтүү айылдык кеңешинин депутаты ИУ тергөө кызматына жеткирилип, андан ары убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал буга чейин да бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Келтирилген чыгымдын көлөмү такталууда деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө амалдары улантылып жатат. Милиция бул маселе боюнча жашоочуларда суроолор же арыздар болсо Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө төмөнкү телефон номерлери аркылуу кайрылса болоорун билдирди. 0312 36 35 23 36 35 27. Бишкек 9-майда убактылуу жабылчу көчөлөрдүн тизмеси. 9-майда улуу жеңиш күнүнө карата өлбөс полк жүрүшүнө байланыштуу Бишкектин айрым көчөлөрү саат 8:00дөн 11:00га чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыз кылуучу органдардан билдиришти. Тизме Байтик Баатыр көчөсү жана Абдрахманов көчөсүнүн Токомбаев көчөсүнөн Фрунзеге чейинки тилкеси, Фрунзе көчөсүнүн Абдрахмановдон Ибраимовго чейинки тилкеси, Чүй проспектисинин Тоголок Молдо көчөсүнөн Ибраимовго чейинки тилкеси. Эске салсак, өлбөс полк акциясынын башталуу убактысы өзгөрүп, буга чейин жарыяланган убакыттан 1 саат эрте саат 9:00 башталат. Марштын катышуучулары Түштүк, Дарбаза, Абдрахманов, Фрунзе көчөлөрү, Жеңиш аянты деп түзүлгөн маршрут менен келет. Өзбекстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Бул тууралуу 8-майда коңшу мамлекеттин президенти Шавкат Мирзиёев билдирди. Белгилүү болгондой, бүгүн Ташкентте Мирзиёевдин жетекчилиги алдында парламент, саясий партиялар, сот, өкмөт жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусунда 30 апрелде өткөн Конституция боюнча референдумдун жыйынтыгына арналган жолугушуу болгон. Анда Мирзиёев сөз сүйлөп, мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койгонун билдирди. Эскерте кетсек, 30 апрелде Өзбекстанда жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдум болуп өткөн. Референдумда кабыл алынган жаңы баш мыйзам боюнча президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылат. Бир эле адам 2 жолу президент болуп шайлана алат.